Өрчө Чолпон Талипбек аялдар зомбулугуна каршы клип тартты. Бишкекте троллейбус каршы тилкеге чыгып трансформаторду сүзүп алды. Ош облусунун Кара Суу районунда айыл өкмөт кароосуз калган эски мектептин имаратын 27 000 сомго сатып салган. Күндүн орчундуу жана урунтуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперешин Кулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Өрчө Чолпон Талипбек аялдар зомбулугуна каршы клип тартты. Эстрада өрчөсү Чолпон Талипбек өлкөдөгү аялдар зомбулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн Барба деп аталган ырына клип тартты. Чолпон Талипбектин айтымында зомбулукка каршы ыр чыгаруу идеясы Сузакта мойнуна дөңгөлөк асылган аялдын окуясынан кийин пайда болгон. Чолпон өз ырында зордук зомбулуктан жапа чеккен аялдарга кайрылат. Өрчүнүн айтымында биринчи куплетинде аялдар зомбулугу жөнүндө айтылат. Ал эми кийинкисинде дем берүүчү сөздөр бар. Анткени кандай гана кыйынчылык болбосун, арты сөзсүз жакшылык болот. Эл эмне дейт дебестен өз тагдырыңды колго алып, зомбулук болгон жерден кетип калышың керек. Зомбулук болгон жерде сүйүү болбойт дейт. 2020 жылдын 12 июнунда социалдык тармактарда тараган видео эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Бул окуя коомчулуктун катуу сынына кабылып, өкмөт үй бүлөлүк зомбулук боюнча окуяны өз көзөмөлүнө алганын билдирген. Тартылып турсун, жазуу. Тартуудам. Өчүлбөдүм. Баптыр. Болду ака. Бишкекте троллейбус каршы тилкеге чыгып трансформаторду сүзүп алды. Бишкекте троллейбус карама каршы тилкеге чыгып кетип трансформаторга барып урунду. Бул тууралуу каланын Кайгул милиция кызматынын маалымат катчысы Байказы Айтикул уулу билдирди. Кырсык болгон жердеги видео Короче Телеграм каналына жүктөлдү. Вышел с той встречки, перелетел, наверное, вышел на эту встречку и влетел в этот трансформатор, ёлка. Кайгул милиция кызматынын маалыматына караганда, жол кырсыгы болжол менен саат 6:00 Өмүр Аконов көчөсүндө болгон. Айтикул уулунун айтымында троллейбустун алдынан велосипедчен адам чыга калган. Коомдук транспорттун айдоочусу кагылышуудан качып трансформаторду сүзгөн. Через вот эту магистраль. Алдағында сындырып, бетонды да. Ничего себе. Ошол учурда троллейбустун ичинде жүргүнчү болгон эмес, айдоочу аял жабыркаган жок. Териштирүү иштери жүрүп жатат. Ош облусунун Кара Суу районунда айыл өкмөт кароосуз калган эски мектептин имаратын 27 000 сомго сатып салган. Мен 200 болгондо мен анда уялбайм. Мен анда сыймыктанам. Өзгүр айыл өкмөтүнүн Төлөй кан чарбачылыгынын жетекчиси Зулпукар Мазаев айылдагы эски мектептин имаратын аукциондон 27 000 сомго сатып салган. Ошол эле учурда айылдын жаштары балдар үчүн спорт зал курууга каражат чогултуп жатканын билчү. Жаштар айыл өкмөтүнө кайрылып, эски имаратты бузуп, анын ордуна спорт зал салалы деп бир нече жолу кайрылышкан деп айылдыктар айтып беришти. Биздин маалыматыбыз боюнча мектептин имаратын 27 000 сом Мазаевдин кайнагасы сатып алды. Бул айыл өкмөтү мектепти сатууга кызыктар болгонун дагы бир ирет айгинелеп турат деп жергиликтүү тургундар арызданышты. Мектептин минималдуу баасы 400 000 сом. Имараттын калыңдыгы 2 кирпич. Учурда кирпичтин базар баасы 7-8 сом экенин эске алып, аны 80 000 кирпичке көбөйтсө 560 000 чыгып жатат. Да ладно. Мектептин сатылып кеткенин жакында эле билдик. Көрсө гезитке жарыя берген экен. Бирок азыркы күндө ким гезит окуп жүрүптүр? Айыл башчысы атайы эч кимге аукцион тууралуу айткан эмес.
Болбосо жаштар 27 000 сомго бул имаратты сатып алууга даремети жетмек. Биз 100 000 сом бергенге даяр болчубуз дешти алар. Айылдын активдүү тургундары аукциондун жокко чыгарылышын талап кылышууда. Алардын пикири боюнча мектеп жаштарга сатылып, эски имараттын кирпичинен өндүрүлгөн каражатка балдар үчүн спорт зал салынууга тийиш. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.